Ассаламу алейкум, Талас элинин, Талас жеринин тургундары жана биздин каналдын подписчиктери. Бүгүн сиздерге моундай сонун жакшынакай жерди көрсөтөлү деп чечтик. Бул жер өзү сатыкка чыгып атат. 1 гектар сарай, 2 комната тамы менен жана анын ичинде 49 жылга чейилген 10 гектар айдоо жери, 10 гектар чөп саз жери жана 7 гектар токою менен сатыкка чыкты. Ушул жерди сиздерге кененирээк көрсөтүп, кененирээк айтып берели деп чечтик. Мына өзүңүздөр көрүп турган бул жер ошо 49 жылга чейилген жер. Могул жагында сарайлары бар. Бул жерде жайкысын 10 гектар жеринен чөбүн чабып алып, сугарып, малда жайсаңыздар болот. Бу жердин ээси айткандай аябай берекелүү жер экен. Чөп малга да жетет, жегенине чабып алганга да жетет экен. Жана ошондой эле 10 гектар жери айдоо жери менен берилет. Анын ичинде 7 гектар дагы токою бар кошумча. Бул жер ошондо 27 гектары 49 жылга өкмөттөн 49 жылга чейилип берилген жер. Сарайдан тышкары да. Сарайдын өзүн көрсөтө кетсек, сарайдын жери тамы менен кошуп баардыгы 1 гектар болуп чыгат. Анын ичинде мындай сарай, там, сарайдын ичин көрсөтө кетсек, жакшынакай болуп жазалгаланыптыр. Өзүңүздөр көрүп тургандай, үстү крыша жагы жакшы жабылыптыр. Жылуулук материалдар менен колдонулган. Кышында дагы аябай жылуу болот. Бул жака мал багып, мал кармаганга ушундай сарайдын ичи. Ал эми бул сиздер көрүп турган ошо сарайдын тамы, тамдын тегереги. Ал эми бул жагы болсо ошо күнүмдүк тиричилик окаташ кылган чаган кампа десек болот. Ошо тиричилик кылуучу буюмдарды ушул жака коюп койсок болот. Ал эми тамдын ичине кирсек, тамдын ичи мына өзүңүздөр көргөн мындай 2 комнатасы бар. Бирок бул жактын отоплениясы жок. Печкасы бар экен, ошо печкасы эле 2 комнатаны тим эле сонун жылытат дейт. Мына өзүңүздөр көргөндөй ушул жердин баардыгы 49 жылга чейилип берилген. Дагы бир кайталап кетейли. Сиздерге 49 жылга чейин эч ким эч нерсе дей албайт. Бул жака 10 гектарын айдоо жерин колдонсоңуздар болот. 10 гектар чөбү, мал жайып, чөбүн чабып алып колдонсоңуздар болот. Жана 7 гектар токоюна эс алып отурсаңыздар болот. Бунун баардыгы 27 гектар бир жанагы сарайга тиешелүү 1 гектардан тышкары болуп эсептелет. Ошондо общий алганда 10 гектар айдоо жери, 10 гектар чөп жери жана 7 гектар токою, 1 гектар сарайга өзүнө тиешелүү жери общий 28 гектар болуп эсептесеңиздер болот. Ошо сарай 1 гектардын ичин чийилген, кызыл китеби бар экен. Кызыл китеп жагынан коркпой эле койсоңуздар болот. Ал эми бул жердин адресин айта кетсек, Нылдыга бараткан жолдон эле көл жакты көздөй сол жакка бурулуп, жана көлгө чейин барып, көлдөн дагы сол жакка бурулуп, андан ары 1 километр жүрсөңүздөр мына так ушу сарайдын өзүн таап бара аласыздар. Дагы айтала кетсек, Нылдыга бараткан жолдо көл жакты көздөй кайрыласыздар, көлдөн сол жакты көздөй 1 километр жүрсөңүздөр ушу сарайга бара аласыздар. Жана бул жердин баасы $40,000. Варианттарын сунуштап көрүңүздөр. Варианттары менен да сатыкка чыкты. Машинаңыздар болсо, машиналарды дагы вариантка карайбыз дейт. Ар кандай варианттарды сунуштасаңыздар болот. Дагы бир кайталап кетейли. 10 гектар айдоо жери, 10 гектар чөп саз жери мал жанга ыңгайланыштырылган жана 7 гектар токой жери менен чийилип берилген 49 жылга. Ал эми сарайдын өзүнүн 1 гектар жери менен кызыл китеби дагы бар. Бул жердин дарегин айта кетсек, Таластан Нылдыга бараткан жолдон эле көлдү көздөй кайрыласыздар. Көлдөн ары сол жакты көздөй
1 километр жүрсөңүздөр мына ушул сарайдын так өзүнө таап бара аласыздар.